Mına pandemiyadan organ kişiler var. Sudan ötürü var. Biz Kur'an'dan gelip oturuz. Raşit Ağa, sizin kolunuzdan geldi. Siz prezident olan degen adamsınız. Siz kolunuzdan geldi. Siz hazır. Burası geldirdiniz gelmeydi. Үйдө да суук, сыртта да суук, газ бергиле. Ишенген кожом газ болчу суук келгенде жок болду. Мына ушундай жазуудагы плакаттарды көтөргөн тургундар Ош газ филиалынын алдынан арачылык акциясына чыгышты. Алар акыркы 3 айдан бери газ үзгүлтүккө учурап келсе, эми таптакыр эле өчүп калганын айтышууда. Акыркы мына декабрдан баштап газ жок да. Kıştın kıçıragan malında yemi üylörüde yaş ballarımız var. Karıgan kartanglar var. Biz onun dışarı bu gazda berevizde bizge bultırı murdağıcıdan beri abi şahit etip da vada vergenden Uraçaydan geleteken gaz dep barlığı da elektrik peçke ornatı olganız. Değil mi? Gaz peçke ornatı olganız. Gaz peçkeden arzan emesse 50 binden alsak 15 bin 20 binden onu koyup beri 70 bin 60 bin akçavuz getip ötedi. Hazır olur işlebeyt duradi. Egerde alar jönököyle iştep aligиндай pere boy menen iştey turганбыз, алар иштен чыгат экен. Эми кайтып да оңдошубуз керекпи? Бул бир. Экинчиси, баягы кыш печкалардын баарын алдырып салганбыз да. Эми кыш печкени кайтып койдурсак, дагы акчалабы? Бар эле газ күйсө. Жашоочулар буга чейин да бул маселе менен аталган мекемеге кайрылганда 3 күн убакыт сурашкан. Кала бийлигине да кат жолдошкон менен майнап чыгы элек. Шаардын башты бардык микрорайондорунда газ абдан начар. Элди алдоо максатында бир график түзүп алса керек. Бир жерге 1 саат, бир жерге 2 саат. Ошо менен газ жок. Түн жарымында саат 2-де, же болбосо 11-де, же 12-де ар кандай расписание боюнча газ беришет дагы, кайра өчүрүп коет 1 сааттын ичинде. Ошол себептен артынан воздух келип, көпчүлүк инсандар баягы воздухтун счетчик тегеренип кете берет экен, эсептей берет экен. Ошону дагы нааразычылык билгизип атышат. Бул маселе боюнча газдын жоктугуна байланыштуу 2021-жылдын 5-январында биз мэрияга келип, мэрдин орун басары, чарбалык, коммуналдык тармагы боюнча орун басары менен жолукканбыз. Мэрге жолугайлык тезек жок болду, бирок катыбызды регистрация кылдык. Ал катка 106 үй бүлөнүн мүчөлөрү кол коюп берген эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. Мына азыр экинчи жолу Ош газдын өзүнө келип, элдин баарында акция өткөзүп атат. Ал эми Ош газ филиалынын жетекчиси Рашид Тагаев Өзбекстанда авария болгондуктан газ үзгүлтүккө учурап калганын айтат. Биздин мекеменин милдети Түштүк Трансгаз берген газды гана Ош шаарынын тургундарына бөлүп берүү. Колдон келген аракетти биз жасап атабыз. Биз мына Ош газ бул филиал распределительный компанияда бизге Юг Трансгаз деген компания алып келип берет. Бөлөк мамлекеттен. Анан биз ошо алып келген газды бул жерге элге таркатып беребиз. Өзбекстанга мына өзүбүздүн специалисттерди жөнөтүп, Андижанга жөнөттүк, Фарганага жөнөттүк. Алар менен сүйлөшүп атат. Барганда алар айтып атат, эми бизде мындай ситуация болуп атат. Биз деле элге мына бир берип, бир бербей, газыбыз жетпей атат деп, ошондой жооп болуп атат. Эми ушундай аракет кылып көрөбүз. Деген менен Түштүк Трансгаз филиалына кайрылганыбызда Өзбекстанда авария болгону боюнча маалыматы жоктугу аныкталды. Ал келишим түзгөн өлкө газды толугу менен жеткирип бере албай жатканын билдирди. Биз канча жолу кайрылганбыз. Жок Устраскаска алар бастаган эмелер грейстердарына бизге акыркы точка болгондуктан бизге давление аз келип калат да. Алар өздөрүнүн давлениялары жетпей жатат. Заправкалар, агенттер азыр көрүп атасыңарбы, почти 1 километр очередь болуп турушат. Андижанда, Верканада ошол себептен. Ош газ ишканасынан кошумчалашкандай каланын бардыгында эле көгүлтүр от жок эмес. Калктын 20%-на гана газ жетпей жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын түштүк аймагын көгүлтүр от менен Өзбекстан камсыз кылып келет. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.